Өмүрбек Бабанов чет өлкөгө чыгып кетти. Кумтөр иши боюнча камакка алынып, чет өлкөдө дарылануу үчүн бошотулган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чет өлкөгө чыгып кетти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчуроев Азаттыкка билдирди. Ал Бабанов кайсы өлкөгө кеткенин айткан жок. 24 маалымат агенттиги Бабанов Бишкек-Москва аба каттам аркылуу 5 августта учуп кеткенин жазып чыкты. Кумтөр иши боюнча камалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов 27 июлда камактан бошотулган. Атайын кызмат Бабанов ден соолугу начарлап кеткенин жана чет өлкөдө медициналык мекемелерде дарылоону талап кылган оорулары бар экенин көрсөткөн медициналык документтер алынганын билдирген. Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы ден соолугунун начарлашына байланыштуу өзгөрүп, чет өлкөдөн дарыланып келүүгө уруксат берилген. УКМК Бабанов шектүү деп эсептелген Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө иштери улантылып, бардык кылмышкерлерди аныктоого жана жоопко тартууга багытталган чаралар көрүлүп жатканын билдирүүдө. Бабановду Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 31 майда Кумтөр иши боюнча коррупцияга айыптап кармаган. Атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө Бабановдун күнөөсүн далилдеген айныгыс фактылар табылганын билдирген. Бабанов өзүнө козголгон кылмыш ишин абсурд деп келет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кумтөр ишинин алкагында мурдагы жана азыркы бир топ атка минерге кылмыш ишин козгогон. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Түркмөнстанда 5 жана 6 августтарда тартылган сүрөттөрдү көрүп, жан кашайып кыжалат болуп жатам. Путин болобу, аркадагы болобу, Назарбаев болобу, Рахмон болобу, кимси болбосун Атамбаев тең ата сүйлөшчү любой менен өзүнүн уверин алып жүрчү. Кыргыз эч качан кемсинтүүгө жол бербей, Кыргыздын намысын бекем кармаган. Убагында ошондой президент бар болчу бизде. Мындан тышкары Атамбаевдин тышкы саясатка жана дипломатиялык протоколго жооп бере турган адамдары күчтүү адистер болчу. Кийин эмне болдук? Кийин Шариман болдук. Анан азыркы акыбалга жеттик. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, тышкы саясатка жана дипломатиялык протоколго жооп бере турган адамдарды алмаштырыңызчы. Дасыккан жана тажрыйбалуу адистер барго бизде. Жетиштүү эле го. Дакансалар мага ажылдабай, президентке жана өлкөбүзгө жакшылык кааласаңар, кадрдык маселе боюнча айтылган сөздөрүмдү колдогула, дейт Бакыт Маркабаевдин Facebook баракчасынан алынды маалымат. Эл чындыкты билсин. Нариман Тулеевдин уулу Доскредитбанктын 14,22% акциясын сатып алды. Кыргыз фондулук биржасы 6 августта борбордук депозитарий ачык акционердик коомунун Доскредитбанктын 116.213 жөнөкөй атактуу акцияларын Нариман уулу Бакытка өткөрүп бергенин, бул банктын жарыяланган уставдык капиталындагы 14,22 үлүштү түсөөрүн билдирди. Жөнөкөй катталган акциянын баасы 1000 сом. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеевдин уулу Нариман уулу Бакыт Доскредитбанктын ачык акционердик коомдун директорлор кеңешинин төрагасы. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Абактагы жаран кыйноого кабылды. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору Беловодск айылындагы номер 16 колонияда жазасын өтөп жаткан адам кыйноого кабылганын билдирди. Маалымат калайык аталган борбордун директору жана кызматкерлери 6 августта номер 16 колонияны жана номер 47 түзөтүү мекемесин текшеришкен. Иш сапардын жүрүшүндө 9 жылга кесилген адам күзөтчүлөр тарабынан кыйноого кабылганын билдирип, арыз жазган. Арыз ээси 5 августта уктап калып, эртең мененки текшерүүгө бир аз кечигип калган. Мындан улам 5-6 күзөтчү аны күчкө салып камерага сүйрөп кирип сабаган. Кармалган адамды кара ниет мыйзам бузуучу катары тариздеп, 1 айга чейин штрафтык камерада кармашкан. Ал мындай кордукка чыдабай көкүрөгүн кесип салган. Ал киши күзөтчүлөрдү жоопко тартууну суранган. Булак Говорит ТВ. Эл чындыкты билсин. ЦУМда бомба бар деп чалган аял кармалды. Ал күйөөсүн коркутайын деген. Учурда аялдын мүмкүн болгон шериктерин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. УКМК мындай жалган маалыматтар үчүн кылмыш иши каралганын эскертти. Бишкектеги Айчүрөк дүрдүйнө дүкөнүнө жардыруучу зат коюлганы боюнча маалымат берген аял кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Эске сала кетсек, кече 9 августта Борбор калаанын чок ортосунда жайгашкан ЦУМ менен ГУМ курчоого алынып, эл эвакуацияланган. УКМКнын ыкчам тергөө ЦУМга жардыруучу каражат коюлгандыгын жана барымтага алынгандар бар экенин телефон чалып кабарлаган адамды аныктоо боюнча иш алып барган. Факт боюнча топтолгон материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине кылмыш жаза кодексинин 246-беренеси терроризм актысы боюнча жалган маалымат берүү боюнча каттоого алынган. Иштин алкагында Сокулук районунда туулган 1994-жылкы ГЗА аттуу аял кармалды. Ал ГУМдан Нур телеком компаниясынан сим карта сатып алып, ЦУМга бомба коюлганы жана адамдар барымтага
ага алынганы боюнча жалган маалымат берген. Алдын ала маалыматтар боюнча аялдын мындай кылмышка баруусуна аталган соода борбордо иштеген күйөөсү менен урушуп кеткени себеп болгон дешти УКМКдан. Учурда аялдын мүмкүн болгон шериктерин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. УКМК мындай жалган маалыматтар үчүн кылмыш иши каралганын эскертти. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинде жетекчи алмашты. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Гүлмира Абдралиева башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу транспорт жана коммуникациялар министри кызматынан бошотулду. Бул тууралуу 10 августта президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Анын ордуна министр болуп Эркинбек Осоев дайындалды. Абдралиева министрликке жетекчи болуп быйыл февралда дайындалган. 45 жаштагы Осоев аталган мекемеде 2006-2017 жылдары иштеп, бир жылча министрдин орун басары болгон. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Исмаил Исаков генерал-лейтенант мыйзам чегинде иштеген мыйзамдарды ыйык тутуп, жалпы элге үлгү көрсөткөн бийлик мындай иш жасабайт. Исмаил Исакович, Кумтөр иши азыркы бийликтин тагдырын чече турган маселеге айланып калды. Сиз көп жылдан бери Кумтөр мамлекетке алынышы керек деп жүргөн адамдардын бирисиз. 2012 жылы парламентте Кумтөр маселеси каралганда депутат элеңиз бийликтин азыркы аракетин колдойсузбу? Президент Садыр мырзанын Кумтөрдү мамлекеттин пайдасына алуу аракетин баарыбыз колдоп, жардамдагы беришибиз керек. Мындай аракеттерди Кыргыздын патриот адамдары, депутаттары Садыр мырзага чейин Кумтөр иштей баштагандан тартып айтып дагы аракеттерди жасап дагы келишкен. Тилекке каршы андай аракеттер ишке ашпай, премьер-министр өлтүрүлүп, жогорку кеңеш таратылып, эл шайлаган президенттерибиздин колдоолору менен Кумтөрдүн кожоюндары утуп келишкен. 2010 жылы өлкөдө парламенттик президенттик башкаруу орноп, парламенттин күчү жогорулаган мезгилде Ата журт партиясы бийликке оппозиция болуп, шайлоодо көпчүлүктүн добушун алышып, жогорку кеңеште таасирдүү фракциялардын алдыңкыларынан болгон. Ошолордун демилгеси менен 2012 жылы Кумтөр боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын башына Ысык көлдүн кулуну элдин жеринин шартын жакшы билет деп Садырды комиссиянын төрагасы кылып шайлаганбыз. Депутаттык иликтөөнүн жыйынтыгында Садыр баш болгон комиссия Кумтөрдү мамлекетке алуу сунушун киргизишкен. Мындай сунуш Кумтөрдүн жетекчилерине жаккан эмес, алар ошого чейин Акаевди баш кылып, Бакиевин төш кылып келишимдерди өздөрүнүн кызыкчылыктарына иштей тургандай өзгөртүшүп, жогорку кеңештин жана Конституциялык палатанын чечимдери менен бетондоп алышкан позицияларынан жана эбегейсиз чоң киришеден кол жуушун каалашкан эмес. Алар колдорунан келген аракеттерди жасашып, болгон жана болбогон мүмкүнчүлүктөрүн жумшашып, өз позицияларын сактап калууга умтулушкан. Ошондо бийликтин партиясы СДПКнын ичинен бир гана мен Садыр мырзанын сунуштаган долбоорун колдоп бергем. Садырга чейин өзүбүздүн алтыныбыз, элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгына иштеши керек деп аракет кылган депутат катары колдогом. Садыр мырза сунуштап, биз колдоп берген долбоор өтпөй калганда, Темир Сариев башында турган мамлекеттик комиссия түзүлгөн болчу. Эң кызыгы, Сариев башында турган мамлекеттик комиссиянын чечимдерин ошол эле Ата журт партиясынын депутаттары абдан жакшы чечимдешип, кийин колдоп беришкен. Ким кандай добуш бергендерин алып карасаңар болот. Бүгүн 2012 жылы Садырдын долбоорун колдогон эмессиң, же кийинки долбоорду колдоодо депутаттарга басым жасагансың, же мындай добуш бергенсиң деген ой менен кимдир бирөөнү жазага тартуу такыр туура эмес, ага мыйзамдагы жол бербейт. Кумтөр маселеси эл аралык сотто каралууда. Депутаттардын конституциясынын нормаларын мыйзамдарды бузуу менен кармалышы, эл аралык сотто бизге каршы иштеп калышы мүмкүнбү? Туура, азыр Кумтөр иши эл аралык сотто, ким кандай айтпасын, биз эл аралык соттон ута албайбыз. Себеби ал жерде биздин соттордо эмес, өтө так каралат. Кыргыз бийлиги көп нерсеге уруксат берип, мыйзамдар менен бекитип беришкен. Асылбек Жээнбеков менен Төрбай Зулукаровдун кармалып олтурушу дагы бизге каршы иштейт. Азыркы конституцияда депутатты айткан ой пикир добуш берген үчүн кылмыш жасаган жеринен кармаган учурларды кошпогондо, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүн макулдугусуз камоо мүмкүн эмес деген норма жазылган. Канадалыктар бизди жамандаш үчүн булар өздөрү кабыл алган конституциясын бузуп, 2 депутатын кармап, аларга басым жасап, бизге каршы көрсөтмө алып жатат деп конституцияны көрсөтсө, эл аралык сот чалкасынан кетет. Кумтөрдү өзүбүзгө алуунун бир гана жолу Центайра менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарыш керек. Анткени Центайра туура эмес түзүлгөн, парламенттин макулдугу болушу керек эле. 2000-жылдары биз депутат болуп турганда парламентке 2 жолу алып келишкен. 2 жол тең, биз четке какканбыз. Азыркы аракет дагы жакшы, бирок эл аралык сотто утуш өтө кыйын. Себеби бардык былык иштерди жасап берген өзүбүздүн бийлик. Асылбек Жээнбеков менен Төрбай Зулукаровдун камалышы депутаттык комиссиянын сунушуна каршы чыккан дегенге барып такалууда. Мындай логикага сала турган болсок, комиссиянын токтомуна каршы добуш берген депутаттарды тегиз камоо керек эле да. Буга кандай дейсиз? Асылбек төрага болуп иштеп турганда өзүнүн милдетин өтө дыкаттык менен жогорку профессионалдуу деңгээлде аткарып, баалык
балық деңизде өзүн кандай эркин сезсе, ал дагы парламенттин жыйынында өзүн ошондой сезчү. Советтик кинорежиссер Леонид Быковдун «Бой идут одни старики» деген фильм көрдүң беле? Фильмдеги башкы каарман учкучтар экстрадилиясынын командири капитан Алексей Титаренко маэстро авиациялык полктун командири болуп дайындалып, полктук өздүк курамынын алдында сүйлөп жаткан учурда анын механиги Макарыч, актер Алексей Смирнов жандагы механиктерге өмүр бою полктун командири болгондой сүйлөп жатат деп айткан сөзү бар. Асылбек дагы төрага учурунда чу дегенде эле өмүр бою парламенттин төрагасы болуп иштегенде жогорку кеңештин регламентин алкагынан чыкпай, нары бери буйтатпай, бир жагына тартпай, жыйынды жогорку деңгээлде орусча дагы, кыргызча дагы түшүнүктүү сүйлөп так алып барчу. Аны менен бир партиялаш СДПК партиясынан депутат болгон адам катары ачык айтар элем. Кумтөр маселесин 2012-жылы карап жатканда ал мындай же андай добуш берип коюңуздар деп эч кимге басым дагы жасаган эмес, сураган дагы эмес. Башында айтканымдай, мен ошондо Садыр мырзанын долбоорун СДПК депутаттарынын ичинен жалгыз колдоп бергем. Эгерде азыр айтып жатышкандай кумтөрдүн кызыкчылыгын коргоп, лоббировать этсе, жок дегенде өзүнүн партиялаштарына анын ичинде мага айтат эле да, айткан эмес, Исмаил аке колдоп коюңуз деп суранган дагы эмес. Анан кайдагы лобби, булардын логикасы менен иш кылса, Садыр мырзанын долбооруна каршы добуш бергендер менен такыр добуш бербей койгондордун бардыгына иш козгоп отургузуш керек эле да, туурабы? Каршы добуш берип же такыр добуш бербей койгондордун кээ бирлери менен табакташ болуп, мамлекетти башкарыш олтурушпайбы? Кана логика. Ошондуктан бул жерде мындан башка дагы бир нече мандемдер бар экендиги ачылып калды. Сиздин бул айтканыңыз биринчи эле мандемиби же калган мандем? Фактыларга кенен катары менен токтолуңузчу. Экинчи мандем кумтөргө байланыштуу Асылбек Жээнбеков эле эмес, депутат Төрөбай Зулукаровго козголгон тергөө иштери башкы мыйзамды одоно бузуу менен жүргүзүлүүдө. Мурунку конституциядан айырмаланып, жаңы конституциянын 78-беренесинин 1-бөлүгүндө жогорку кеңештин депутаттык ишмердигине байланыштуу айткан ой пикирлери же жогорку кеңештеги добуш берүүнүн жыйынтыктары үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн эмес деп так белгиленип турат. Эң маанилүүсү, депутатты кылмыш жасаган жеринен кармаган учурларды кошпогондо, жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана аны жазык жоопкерчилигине тартууга жол берилет. Башкача айтканда, эгерде 2017-жылы конституцияга ылайык депутаттарды өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн жогорку кеңештин макулдугу жок жазык жоопкерчилигине тартууга жол берилсе, Садыр мырзалар өздөрү сүдүрөп кабыл алган азыркы конституциянын талаптары ага жол бербейт. Конституция Кыргыз Республикасында жогорку юридикалык күчкө ээ жана түздөн-түз колдонуларын юристтер гана эмес, бардык эле эл билет. 6-берене. 3-мандем болсо Конституциянын 102-беренесинин 1-бөлүгүндө сот Конституцияга каршы келген ченемдик укуктук актыны колдонууга укуксуз деп так жазылып турат. Учурдагы мыйзамдар ошол эле жазык жана жазык процесстик кодекстер Конституцияга карама каршы келген бөлүгүндө колдонулбайт. Демек, депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулукаровду мыйзамсыз кармоо менен сот тарабынан бөгөт коюу чарасын камакка алууну тандоосу таптакыр мыйзамсыз. Кайрадан Конституциянын нормасына карама каршы чечим чыгарган сотту жана башка бийлик адамдардын өздөрүн жазага тартуу керек. Туура эмес чечим чыгарган соттук ишке киришип жатканда, мен Конституциянын нормаларын жана мыйзамдарды ыйык сактайм деп ант берген. Ошол сот антын бузду, мыйзамды бузду. Конституциянын 102-беренесин тебеледи. Ошого карабастан ал сот дагы да адамдардын тагдырын чечип, элдин эсебинен үй бүлөсүн багып, арабызда чардап жүрөт. 4-мандем Конституциянын 57-беренесинин 1-пунктунда ар бир адам күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилденмейинче жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталмайынча кылмыш же жорук жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт деп так жазылган. Тилекке каршы мамлекеттик телеканалдар, өзгөчө бийликти колдогон сайттар аларды каралап, кандай гана ыплас сөздөр менен мазактап, соттун чечими жок туруп эмтен күнөөлүү дешип, эл арасында аларды күнөөлүү кылышкан аз келгенсип, үй бүлө жана тууган уруктарына кандай гана моралдык сокку урушуп зыянын келтиришти. 5-мандем Конституциянын 66-беренесинин 1-пунктунда Конституциянын адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин кепили президент деп көрсөтүлгөн. Президентибиз жалпы элди алдабаганда Асылбек менен Төрөбай мырзалардын укуктарынын кепилдиги катары тергөө, мамлекеттик маалымат кызматтары жана сот бийликтери тарабынан Конституциянын 57, 78, 102-беренелери бузулуп, тебеленип жатса дагы Конституциянын нормаларын ордуна келтирүү жана экөөнүн укуктарын коргоо максатта Конституциянын нормаларын бузуп, тебелегендерге чара көрүш керек эле да, чара көрдүбү? Жок. Укуктарын коргодубу? Жок. Президент чара көрбөсө, унчукпаса биз эмне деп ойлошубуз керек. Албетте, элдин басымдуу көпчүлүгү аттиң президентибиз мыйзам бузгандарды колдойт турбайбы деп ойлойт да. 6-мандем Конституцияны коргоочу жоокерлер, Конституциялык соттун соттору жогоруда конституциялык нормалардын одоно бузулгандарын билип турушуп билмексен, көрүп турушуп көрмөксөн болгондору эмнени
мени айгинелейт. Аларга жоопкердик милдеттерин так аткарышканы үчүн рахмат гана айтышы керек. Сиз бул фактылар менен Асылбек Жээнбеков Төрөбай Зулпукаров саясий негиз менен кармалып куугунтукталып жатат деген негизге келип жатасызбы? Жогорудагы фактылардын мандемдеринин негизинде Асылбек менен Төрөбай куугунтуктун каармандары болуп калды же алардан өч алуу максатта бийлик тарабынан атайын жасалып жаткан иш аракеттер деп тыянак чыгарсак болот. Мыйзам чегинде иштеген мыйзамдарды ыйык тутуп, жалпы элге үлгү көрсөткөн бийлик мындай иш жасабайт. Бийлик бутактары конституциянын нормаларын жана мыйзамдардын алкагында чыкпай, иш алып барышса бир дагы жарын кыңк-пыңк дебей, кайрадан аларды колдоого алат эле. Ошондо элдин биримдиги күчөп, өлкөбүздө стабилдүүлүк өкүм сүрүп, кыйынчылыктарга карабай өнүгүүгө жол ачмакпыз. Мен бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдардын талаасынан чыкпай, жарандардын ар намысына жана аброюна шек келтирбей иш алып баруусун сунуш кылат элем. Нет более вредного животного, чем человек, не следующего законам деп 13-кылымдын экинчи жарымында жашаган италиялык диний жана саясий ишмер Джироламо Савонарола кандай гана таамай айтпаган. Биз мындайга жол бербейлик. Эгерде алардын күнөөлөрү болсо, анда мыйзам чегинде жогорку кеңештин уруксаты менен кармашып тергөө иштерин жүргүзүшүн. Эгерде жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттарынын уруксаты жок болсо, анда үй камагына чыгарышып, тергөө иштерин дыккаттык менен бүтүрүшүп, соттук ачык териштирүүдөн кийин адилеттүү чечим чыгарышса, эл арасында бийлик бутактарына ишеним күчөмөк. Келгиле, баарыбыз биригип өлкөбүздө мыйзамдуулуктун үстөмдүк сүрүшүнө аракет кылалы. Добуш берүү учурунда төрага тараптан депутаттарга кандай кысым болушу мүмкүн? Кысым дегенде өзүнө чакырып алып, коркутуп, мажбурлап, колу бутун кайрып добуш бердирүү да. Бир депутат мен колумду кайраган, мажбурлаган, ошон үчүн токтомду колдогон эмесмин деп айттыбы. Парламенттин табиятына ылайык фракциянын жетекчилери, фракциядагы депутаттар ушуну колдоп коелу деп айтышы мүмкүн. Бул нормалдуу эле процесс. Маселен, кыргыз газды сатып жатканда биз каршы чыгып, депутаттарды колдобоого чакырып, элге бул туура эмес деп кайрылганбыз. Сен колдоп койгон элек, мен эч кимди күнөөлөгөн жокпуз. Мен өзүм дагы ушул окуядан кийин Кумторду улутташтыруу боюнча мыйзам жазып киргизген. Бирок менин мыйзамымды кабыл алган да жок, карашкан да жок. Мен бийликти күнөөлөп эле туруп калган жокмун. Депутаттардын жалпы добуш берүүсү менен маселе чечилип жатса, кимди күнөөлөйсүң? Андай болбойт. Эгер депутатка добуш берген үчүн күнөө кое берсек, парламенттин иштөө табиятын өлтүрүп коебуз. 5-чакырылыштын 1-төрагасы Ахматбек Келдибековго дагы парламент кабыл алган чечим үчүн айып тагышкан. Асылбек Жээнбековго дагы парламент кабыл алган чечим үчүн айып тагылууда. Эки төрага козголгон иштердин окшоштуктары барбы? Экөөсү күчтүү төрага болушкандар. Ахматбек мыкты уюштуруучу, парламенттин аброюн көтөргөн төрага болгон. Аны дагы жумуштан алыш үчүн куугунтук кылышып, мыкты кадрларды оюндан чыгаралы деген максат менен мыйзамсыз күнөөлөшкөн. Билимдүү, өзүн так алып жүргөн адамдарды оюндан чыгаралы, булардын таасирлери бар деген ойдо атайын жасалып жаткан иш болушу мүмкүн деген ой менде дагы жаралат. Окуя эки башка болгону менен стратегиялык багыты бирдей. Эртели кеч мунун баары жокко чыгат. Баары ордуна келгенден кийин азыркы туура эмес иш кылгандар өздөрү уят болушат. Себеби мыйзамдарды бузганы, тебелегени ачык эле көрүнүп турат. Булак Ринг KG.